Аттуу Садыр Нуркожоевич, президенттик шайлоодун алдында Баткенде эл менен жолугушуу болуп атканда сиз Бужум айылынын ынтымак участкасына орто мектеп куруп берем деп убада бердиңиз эле. Каргашалуу Баткен окуясынан кийин көптөгөн үй жайлар күйүп, өрттөнүп, эл жабыркап көп кыйын иштер болду. Бирок ушуларды тез аранын ичинде бир жылга жетип жетпей мына бардыгыны ордуга коюп, шаар типтегидей уже жакшы шартта уже жашап атышат. Мен мунун элдин атынан чын дилибизден рахмат айтып ыраазычылык билдиребиз. Мектепке каттоо биздин жаш балдар үчүн өтө кыйын болуп атат. 5 километрге дейин аралыкта кыш абасынын суугунда өтө кыйын болуп атат. Ошон үчүн мен сизге дагы бир жолу суранып кетет элек. Падышанын сөзү эки болбош керек. Ушинтип убада бергениңизди биз кандай болот экен, ушунчалаган үйлөр, 400дөн ашык үйлөрдү кайрадан куруп, кайрадан канча сосай бекилерди куруп берди. Бирок дагы эле биздин эл арызданууга өзүбүздү тартып, бирок эми акыбал кыйын болуп, бүгүнкү күндө баягы жолго таптаза түштүк. Сизден дагы бир рет суранабыз. Ушул мектепти өзүңүз айтып, өзүңүз убада берген мектепти өзүңүз каралашпасаңыз бир 10 жылга жакынкы убакыттан бери бул болбой атат. Кандайдыр бир себептер менен кечиктирилип атат. Сизге алдын ала ыраазычылык билдирип рахмат айтабыз Бужум айылынын тургундарынын атынан. Ынтымак участкасынын бардыгы элдери турабыз. Мына ушул жер калтырылганга 20 жылдан ашык болду. Мектеп салынат деген үмүт менен калтырылганбыз ушул жерде. Эми биздин мектеп, 2 мектебибиз бар Бужум айылында. Анын экөө тең Бужумдун центринде курулуп калгандагы, бирөө 70-жылгы, бирөө 60-жылы курулган мектептер. Экөө тең Бужумдун ортосунда курулган. Мына бул Бужумдун ынтымак участкасы жагынан жаңы алма бак, мынагы жогору жерлерден барыш үчүн 4-5 километр жаш балдар жүрүшкө туура келип атат. Ошону биз президентибиз Садыр Нуркожоевичтен суранганбыз ушундай немелерди салып берүүгө. Садыр Нуркожоевич өзү биринчи келгенде, биринчи эл менен жолугушууга келген мезгилдерде өзү айткан эле, ушул Карабулак айыл өкмөтүнүн ынтымак участкасына бир мектеп салып беребиз деп. Ошол сөздөн мурда биз аракет кылып, ушул жердин планга киргизилип калтырылган жер. Буга 20 жыл ашык болуп калды. План проект түзүлгөн, бардык документациясы толук бүтүрүлгөн бул жердин немеси. Бул 1 гектарга жакын жер. Бул атайын мектеп салуу үчүн калтырылган жер эле. Негедир кийинки мезгилдерде бул көңүл бурулбай калды. Биринчи себеби мен оюмча, ушул манагы Кыргызстан, Тажикстандын тополоңунун негизинде артка калды окшойт. Эми сураганыч Садыр Нуркожоевичтен ушу биздин мектепти куруп берүүгө кичине көңүл бурса. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, сизден Карабулак айыл өкмөтүнүн Бужум айылынын тургундарынын атынан ынтымак участкасынын атынан жашоочулардын атынан суранып кетебиз. Ушул жерге 20 жыл мурда мектеп үчүн калтырылган жерибиз бош турат, 20 жылдан бери. Анында биз жашаган жерлерден 5-6 километрден алыста балдар келип атат мектепке. Күндүн суук болот экен, жамгыр болот экен. Ошолого өзүңүздүн убадаңыз бар эле. Биз ошону айтып, ошол убадаңыздан бир өдөсүн чыгып берсеңиз, şu мектепти жакшылап бүтүрүп берсеңиз, өзүңүз көзгө немеңизге алып, көзөмөлүңүзгө алып, ынтымак элдин атынан суранып кетебиз. Канча жылдар болуп кетти, биз мектепте окуп жүргөн мезгилдерде ушул жерге мектеп курулат деген бир үмүт менен өтүп кеттик да. Биз мектеп бүткөнүбүзгө 10 жыл болуп калды мыначы.
Ошондон бери быйыл кийинки жыл деп уже узарып отуруп ушул жылга келди да. Ошол президентибизден суранып кетер элек.